Аты жаман коронавирус деген илдет дүйнөнүн булуң бурчун каптап, Кыргызстанда да вирус менен күрөшүү катуу жүрдү. Ошол учурда Корея, Россия, Америка өлкөлөрүндө эмгектенип, вирус менен күрөшүүдө эбегейсиз чоң жардам көрсөткөн мекендештер менен онлайн маек курдук. Кайрадан назарыңыздарда ынтымак жарчылары программасы. Саламатсыздарбы? Корея өлкөсүндө 15 жылдан бери эмгектенген Айсулуу айымдын айтымында Корея өлкөсү вирус менен мыкты күрөшкөн. Айтсак, медициналык жабдыктар, дары-дармек, коргонуучу каражаттардын жетишсиздиги да болгон эмес. Кыргызстандан канча алыс аралыкта болсок, ошончолук патриоттуулук сезимибиз күчтүү дейт. Кореяда окуп эмгектенген жалпы кыргыз мекендештер баары биргеликте кол кабыш кылышкан. Саламатсызбы Айсулуу айым? Алгач өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, ал жака кантип барып калдыңыз? Эмне жумушта иштейсиз? Кореяга 2003-жылы келгем. Азыр 17 жыл болуп калды. Жумушка келгем башында. Жумушка келип, турмушка чыгып, ушул жерде калдым. Бир уул, бир кызым бар. Жакында эле мен 2016-жылы сентябрь айында магистратурага кирдим. Магистратурага кирип, 3,5 жыл окудум го. 3,5 жыл окуп, быйыл февралда бүттүм да магистратураны. Буга чейин ошо 2005-тен баштап мен Кыргызстанды таанытууда алек болуп жүрдүм. 2013-төн баштап Айпери бийчилер тобун түзгөм. Ошону жетектеп келгем. Анан 18-жылга чейин мындай жөн эле Айпери бийчилер тобу деп эле билчү биздечи. Анан катталдым 18-жылы Борбор кандай деп азыр Борбордук Азия маданият жана искусство ассоциациясы деп катталгам. Мэриянын Сеулдун мэриясында. Ошодон бери азыр биз зарегистрированный организация. Эми өзүбүздүн темага келсек, вируска, ошол вирус менен күрөшүү Корея өлкөсүндө кандай жүрдү? Корея өлкөсү вирус менен кандай күрөштү? Мисалга, коргонуучу каражаттардын жетишсиздиги болгон жокпу? Ошолор боюнча айтып өтсөңүз. 27-январда карантинге кирдик. Анан Кореяда момундай да, адамдар мыйзамга баш ийишет. Биз карантинде маска кийгиле деди, чыкпагыла деди. Колубуздан келишинче ошо аракет кылдык. Чыкпаганга, маска кийгенге, колду жуугула деди, колду да жууп аттык. Май мезгилинде, майдын башында көп мындай майрамдарга туш келип, ошол мезгилде экинчи волна башталып кетти да, абдан көбөйүп кетти. Маалыматтардан уксаңыздар керек, Тэгу шаары деген бул ошо түштүк Кореянын дагы түштүгү да. Ошол жерде эми динге байланышкан жанагыдай жыйындарга келген адамдар көбөйттү да, ошол көбөйтүп абдан абал оор болду. Ошол абалда бардыгы колунан келишинче жардам беребиз деп, карысына да карабай, жашына да карабай аракет кылганын көрүп турдук өзүбүз дагы. Бизде тынч турбай, ошо колубуздан келишинче эми кандай десек, бизде болгон ашыкча маскабыз болсо, ошо жетпей аткан адамдарга бөлүшүп берип аттык. Ошондой жардам болду. Анан бул жерде мамлекет башчылары, азаматтар да күнү түнү уктабай иштешти. Медицина боюнча эми технологиясы буларда жетишсиздик в основном болгон жок. Эми Корея мамлекетинин өзү билесиздер, жарандар канча 60 миллиондон ашкан жараны бар. Ошо Тэгу шаарында ошо вспышка болгон мезгилинде Сеулдан да барып атышты медиктер. Так что медиктер жетишпей атат деген мындай информация уккан жокпуз биз. Карантин болуп, ошол вирус менен күрөшүү Кыргызстанда да катуу жүрдү. Маалымат каражаттарынан угуп, көрүп турсаңыздар керек. Ошол мезгилге ошол жагдайга карабай, сиздер жардам жиберип жаттыңыздар. Кыргызстандын кайсыл аймактарына көбүрөөк жибердиңиздер? Бизде прям привычка болуп калды, эртең менен турганда эле Кореяны биринчи карайбыз, бүгүн канча зараженный адамдар болду деп.
кийин сразу Кыргызстанды карайбыз, Кыргызстандын коңшу мамлекеттерди карайбыз. Кудай деп эми эмне кылдык, переживать эттик биз да абдан. Анан эми бул жерде чындап айтсак активисттер абдан көп Кореяда. Анан бири-бирибиз менен ынтымактабыз биз. Кандай мындай счет ачылып атты, например, студенттер өздөрү ачып атышты. Жумушка келген рабочийлер өзүнчө мындай счет ачып атышты. Эми кимиси ачпасын, кичинеден колубуздан келип атканды салып аттык, эми финансовый жактан акчалай да салдык. Анан карасам тиги мыломоющий средства жетпей атат деп мага мындай звонок келди да, медсестраларга кол жууганга ошондой салфетки, мокрые салфетки, мыломоющие средства нужны деген маалымат алдым. Анан ошол жагына багыттап мен да аракеттенип ошол 30 коробкадай жөнөттүм өзүм. Бирок өзүм жалгыз жөнөттүм деп айта албайм, себеби биз менен бирге жөнөткөн фирма бар, Manas Logics деген. Ал ошол полностью жеткизген каражатын өздөрү алышты, мойнуна алышып жөнөтүштү. Адан тышкары дагы активист кыздар болду, Анна деген кыздар болду, дагы кыздар болду, активисттер болду. Ошо биз баарыбыз биригип Кыргызстанга ошо колубуздан келген бардыгы акчалай да берип аттык, мындай мыломоющий колубуздан келген маскаларды жөнөттүк, ушундай товар түрүндө да жөнөттүк. Каяка жөнөттүк биз, Асоль Малдакматованын штабына жөнөттүк. Анан ал жактан каяка бөлүнгөнүн чындап айтсам мен билбейт экенмин, ал жагына киришкен жокмун. Ал жагынан сураган да жокмун, иши кылып кийин алып кеткен ошо кыздар айтышты, ошо штабка жетиптир, сүрөттөрү келди бизге, элдердин баардыгы ошо кармап сүрөткө түшкөндөрүн жөнөтүштү, ыраазычылык айткандарын. Эми жеткенине сүйүнүп эле айрылып кетишин деле күтүп ушунда отурабыз. Кыйынчылык деле болбойт го, себеби урук тууганын баардыгы Кыргызстанда турса. Эми айтып атпайбы, биякта турганыбыз менен баардыгы жүрөгүбүз Кыргызстан деп согуп аткандан кийин ата энең, бир туугандарың баардыгы Кыргызстанда турса, анан тем более мен ал жакта мен өзүм балам турат дагы. Кыргызстанда окуйт 4 жылдан бери. Кореец, бирок Кыргызстанда окуйт Сибатта. Анан балам турса кантип жөнөтпөй коеюн. Колуман келишинче деп анан ошо чапкылап чоң ошо организацияларга барып, презентация айтып, ошо Кыргызстанга ушундай жардам керек болуп атат деп эмне кылсам, ошо кайрылган адамдар, жооп берген адамдар болду да ошондой мезгилдечи. LGден жардам беришти ошо 30 коробка жөнөтүп атканда да. Маскада канча 1-2 коробка жөнөттүм. Тоже ошо жардам берип атышты да, кайрылган жерлерчи. Кыргызстан деп эми бир туугандан тышкары эми урук туугандардан да жукпасын, ар жак болбосун деп аракет кылабыз да колубуздан келишинче. Главное жетсе болду экен десек жетиптир, Кудайга шүгүр. Баардыгына жетип, баардыгы ыраазычылыгын айтып сүрөттөрүн жөнөтүштү. Ошол мекенчи эле чет өлкөдөгү Кыргызстандын атуулуу катары кыргызстандыктарга бир кайрылуу жасап кетсеңиз. Биз азыр ушул тажрыйбаны өттүк да, эми Кыргызстанда азыр 500-600 десе жүрөгүбүз ооруп атат, переживать этип атабыз. Главное, ошо азыр биз январдан баштап болгон тажрыйбабыз, главное соблюдать вот эту гигиену. Соблюдать гигиену, колуңарды таза жуусаңар, ошо масканы күнү мындай чечпей кийсеңер, ушул деле 30% вирусту эмне кылат экен, вирустан сактайт экен адамды. Себеби бул менин сөзүм эмес, бул азыр изилдөөчүлөрдүн сөздөрү болуп атат. Ошо маска менен эле колду таза жуусаңар деле 30%ке ошо вирустан сактанат адам деп маалыматтан берет бизге. Анан береженого Бог бережет дейт. Өзүңөрдү өзүңөр сактап алсаңар ким сактамак эле. Ошого главное гигиенаны кармап, масканы кийип жүрсөңүздөр деп айтат элем да. Вирус жаңы тарала баштаган учурда Америка өлкөсү да көңүл кош мамиле жасаган. Ошол эле учурда Америка эли мыйзамга баш ийгендиктен бат эле бул абалды бир калыпка салып кетишкен.
Американын Чикаго шаарында жашап иштеген кыргыздар карысы жашы дебей бир жакадан баш, бир жеңден кол болушуп, жардам көрсөтүшкөн. Биз байланышкан Мирлан мырзанын айтымында ал өзү үйдө отурушкан ата-энелер менен биргеликте тамак аш жасап, сатуудан түшкөн каражатты Кыргызстанга которушкан. Америка өлкөсүндө азыр абал кандай? Ошо Кыргызстан сыяктуу эле бул нерсеге даяр эмес экенин көрсөттү. Себеби убакыт өткөн сайын мындай биздеги оорулар аябай эле күч алып, көбөйүп, улам жаңы жанагы new case деп коет англисче айтканда, жаңы жанагы жуктуруп алган адамдар күндөн күнгө көбөйүп баратты да. Мына бүгүнкү күндө эле мисалы ала турган болсок, уже күнүнө 160-170 миң адам күндө ошол оору менен чалдыгып атат да, ошо мындай жаңы кейстер табылып атат. Булар күндөн күнгө көбөйүп атат. Мындан бир ай мурун бир 65-70 миң боло турган болсо, уже бүгүнкү күндө эле 170 миңге чыгып кетти да. Бул деген аябай жогору да. Биз жашап жаткан бул Иллинойс штаты. Биз Чикаго деген шаарда жашайбыз. Ошо Иллинойс штатында жалпысынан бир 12,5-13 миллион адам жашайт негизи. Ошолордун 13 миллион жашаган ушул калктын ичинде ошо күнүнө бир 12,5 миң ошондой жаңы бир коронавирус жуктуруп алган оорулар пайда болуп атат да. Мындан бир 2 ай мурун, 2 ай эмес, бир майларда аябай эле аз болчу да. Бул нерсе көрсөткүч бир 2,5 миң, 3 миң болуп аткан да. Америка аябай эле аракет кылып атат. Биз дагы баягы коомдук жайларга барганда ошол дайыма маска тагып жүрөбүз. Баягы чоң магазиндерге барганда дагы дайыма ошо масканы түшүрбөй, мыйзамдын эрежелери менен ошентип жашап жатабыз. Эң алгач ошол вирус башталганда кандай күрөштү? Мисалы, тоскоолдуктар болдубу? Мен айтат элем, ошо биринчи башталган кезде эч кандай бир даярдык жок, анан мындай олуттуу кабыл алган жок деп эсептейт элем да. Бирок башкаларга кандай көрүндү, аны дагы ар ким өзү көргөн нерсесин айтат деген сыяктуу да. Мисалы, мага ошондой көрүндү. Анан кийин уже күчтөнүп баштады. Бирок жакшы жагы, элдер түшүнүктүү экен бул жакта. Мисалы, бир чектөөлөрдү киргизген болсо, аралыктарды сактагыла деп, же болбосо айталык маскаларды коомдук жайларда кийип жүргүлө деген болсо, элдер ошону туура кабыл алуу менен, демек бул жанагы мамлекеттин жөн эле чыгарган закон эмес, бул баягы сенин ден соолугуң үчүн, өзүңдүн кооптуулугуң үчүн да. Ошол үчүн пайдалуу экен деп туура жагынан түшүнүү менен ошол элдер менимче туура кабыл алып, ошол байка айткандай масканы тагышып, анан аралыктарды сакташып, анан көп чогулган жерлерге барбастан, анан кийин алып кетти го деп ойлойм. Мыйзам чындап адамдар үчүн мындай бир жасалганда, бул жердечи адамдардын мындай чын жашоосу үчүнчү чындап туура келет. Ошон үчүн Америка мындай демократиянын туу чокусу болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Демократия деген эми баягы мыйзамдын чегинен чыкпай жашоо деген, ар бир адамдын укугу корголот. Ошол эле учурда ошол мамлекет кандайдыр бир ушул сыяктуу мындай окуялар келе турган болсо, мамлекетке мындай кооптуу, дароо мындай элдери түшүнөт да, ал нерсени туура кабыл алат. Мисалы, бизге жардам бериңиздер, эгер сыртка чыгып ушундай бир, мисалы, коронавирус аябай көп болгон штаттар бар да, мисалы, Флорида же ушул сыяктуу ысык штаттар. Эгер ошол жактарга барып, эс алып кайтып же кандайдыр бир иштер менен барып кайтып келе турган болсоңуздар, үйүңүздөрдө 15 күн отуруңуздар, ушундай бизге жардам бериңиздер десе, адамдар ошону болбосо эч кимди эле текшербейт, алар текшерген адам жок. Просто ошо кой, ушу айлана чөйрөгө мен зыянымын тийгизбейин деп, өздөрү үйдө 15 күн өздөрүн карантин кылып отурушат да. Бул деген адамдардын да түшүнүгү, ойлорунун аябай жогору болгонун көрсөтөт. Эң жөнөкөй эле эшикке чыкканда деле өтүп кетип атканда, басып кетип атканда бири-бириңден мынтип айланып өтөт. Болбосо экөөнүн тең маска бар. Адамдар демек ошончолук мындай туура кабыл алып, баш эрежелерге баш ийип, мыйзамдын чегинде жашашат. Жана айтып өттүңүздөр го, ошол Америкада вирус менен күрөшүү оор болду деп. Ошол учурда жардам жиберип жаттыңыздар. Сиздерге кандай бир тоскоолдуктар болгон жокпу? Сиздерге оор жагдайлар болгон жокпу сиздерде?
ошо мекендештерибиз, журтташтарыбыз ошолор жөн кайдыгер карап отурбастан алар дагы өздөрүнүн колунан келген жардамдарын берип атты. Анын ичинде биз дагы ошо аралашып, мына Чикагодо активист балдар жөнүндө ар ким өзү группа кылып же мындай активист балдарга мындай тааныган балдар ошентип жөнөтүшүп, акчаларды чогултушуп, ар ким ар түрдүү жөнөтүп жатышты да. Кыргызстан үчүн мен ойлойм аябай эле мындай пайдалуу болсо керек. Балким мен бул сыяктуу нерселерди биз жарыя кылбайбыз да, баягы жаңылыктарга чыгарып, жол сыяктуу баары мындай колдон келген жардамдарын көрсөтүп жатышты. Мен ойлойм Кыргызстанга аябай эле мындай көп жардам кылышты депчи, мекендештерибизден Алла ыраазы болсун деп айта бергем элек. Дагы айта кетчү нерсе бул жерде баса дагы айтып өтөйүн. Мисалы жана Кыргызстандагы бир мезгилдери ушунчалык жана өмүрүн жоготкон адамдар көп болуп кетти го бир күндөрүчү. Катар жаңылыктар чыгып атты. Ошол кезде уже ага чейин эле биздин мекендештер бүт тараптан жардамдар жөнөтүп атышкан, бирок ошол кезде карасаң эле уже Кыргызстанда ушунча адам жугуптур, ушунча адам кайтыш болду дегендерди угуп эле адамдардын баардыгы эле уже жөн жата албай калышты да. Күнү деле түнү деле Кыргызстанды ойлошуп, алар кээ бирлери мүмкүн жакын туугандар ошол нерсеге кабылгандыр, бирок кабылган деле ошол нерсеге мындай кандай башкача көз караш менен караш, мындай аябай бир чын жүрөктөн сезишип, ушундай бир группаларда ушунча бир жаап калды да, ушундай келгиле акча чогулталы, келгиле жөнөтөлү, келгиле дем алдырчу аппараттар жөнөтөлү деп кайсыл группага кирбейсиң, кайсыл жолугушууга барбагын, ушундай бир чогулткан адамдар жаман көбөйдү да. Бул аябай сүйүндүрдү да. Аябай сүйүндүрдү, себеби дегенде жөн отурган адам болбоду. Мисалы ошол кезде бул жакта дагы кыйын абал болду, себеби дегенде экономикалык бир өзгөчө бир кырдаалга туш келип калган Америкадагычы. Себеби аябай көп жумуш орундары кыскарды, көп адамдар жумушсуз калды. Ошондой болсо дагы кирешелер азайды. Ошондой болсо дагы мисалы жеген тамагын дагы албастан туруп ошол нерсени Кыргызстанга чейин салган, бүт бардыгын Кыргызстанга чейин салган мен жаштарды көрдүм да. Кээ бирлери мисалы айтып өтөлүк, кээ биркилер мисалы бирөөсүн айтсаң бирөөсү калып калат, бирөөсүн айтсаң бирөөсү калып калат. Ошон үчүн жалпылап айтып коеюн, тамак жасап туруп саткандар дагы болду. Бир нерселерди уюштуруп саткандар да болду. Бир байкенин кызы мисалы бул жактан бир өзүбүздүн бир жаштарга деп бир конкурстарды уюштурдук. Ошолордон утуп алган акчаларын биз ошону Кыргызстанга беребиз деп дем алдырчу аппарат алып беребиз. Ошолорду бергендер болду. Жала калса айталык ушу мектеп окуучулары дагы акча чогултушту да. Анан тракта мисалы оор жүк ташуучу машина айдагандар өздөрүнүн группаларында канчалаган көп акчалар чогултушуп алар жөнөтүштү. Ата энелер дагы жөн турбастан тамак жасап ошолорду сатышып алардын акчаларын жөнөтүштү. Ишыгса бир башкача бир оор бир кырдаалдан баардыгыбыз бирге келип деп баягы бир жеңден кол чыгаруу, бир жакадан баш чыгаруу дегендин чыныгы эмеси ошол кезде билинди да. Жөн жерден биздин кыргыз эли жанагы Нью-Йорктогу газеталарга чыкпады да, жомарт эл экен депчи. Анын арасында Америкадагы кыргыздар эле эмес, Европадагы бүткүл Кыргызстандан сыртта жүргөн кыргыздар жана ошондой эле Кыргызстандын ичинде жүргөн жаштар дагы бир аябай бир чоң бир жардамдарды беришти го. Мен ушул биз дагы жаңылыктардан көрүп аттык. Анан ошол жардамдарды Кыргызстанга жиберип жатканда, мисалы ошол коргонуучу каражаттар дейбизби, дары-дармек, ошолорду жиберүүдө тоскоолдуктар болгон жокпу? Мисалы жол көйгөйү дегендей. Бул нерселерди биз жанагындай дем алдыруучу аппараттарды менимче бул жактан алып жөнөткөн жок, себеби бул жакта балким кымбатыраак болушу мүмкүн. Кымбатыраак болбосо деле анын ал жакка жетиш убактысы, анын жөнөтө турган атайын сервис төлөмдөрү, ушул сыяктуу нерселер менен балким Кыргызстанда турган аппараттын баасынан да жогору болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жактан жөн эле акчалай түрдө, ошону топтоп туруп эле акчалай эле түрдө которуп жатышты да. Кыргызстандын аймактарына мисалы 7 областка бирдей жөнөтүлүп атты. Мисалы кээ биркилери мен кээ бир балдарды билем, өзүнүн айылдарына жөнөтүшүп,
Андан сырткары общий чогултулган бир ортого чогултулганга дагы бүт баарына кошулуп чыгса, канча бир группа болсо, ошонун бардыгына чейин жөнөткөн балдарды билем да. Анан бир областка мынча мындай болуптур, андай болуптур деп андай болгон жок. Кыргызстандын 7 областына баарына бирдей жөнөтүлөт. Себеби дегенде, мисалы бир жака жөнөтүлүп калса, бир жака куруп алат дегендейчи. Ошон үчүн мен айтат элем, баарына бирдей жөнөтүлөт да. Биздин ошол Америкадагы кыргыздын мекенчил атуулдары катары ошол биздин кыргызстандыктарга кайрылуу жасап кетсеңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу, кадырлуу журтташтар, мекендештер, баарыңыздарга ошо Америкадагы жашап жаткан кыргыз бир туугандарыңыздардан салам. Баарыбыз аябай оор күндү башыбыздан өткөзүп аткан убакыт болуп атат азыр. Бизде бир эле ушу коронавирус эмес, бизде политикалык дагы ар түрдүү оор кырдаалдар жашап атабыз, экономикалык жактан кыйынчылыктар болуп атат. Коронавирустун айынан канча бир туугандарыбызды жоготуп жатабыз, жоготуп жаткан адамдар болсо баарыңыздарга сабыр тилейбиз. Ооруп жаткандар болсо эсен аман, Кудайым ошолорго шипа берсин, тезирээк жакшы болуп кетсин. Ошондой бир эмелер менен гана жашайбыз. Буюрса ушул кыйын кырдаалдан кыргыз эли тез аранын ичинде чыгып кетсе экен. Байкем айткандай, азыр саясат андай-мындайдын дагы бир кыйын бир кезине келдик. Ошонун айынан дагы менимче азыр саясатчыларга дагы бир суранып кетет элек бул жактагылар. Ошо кыргыз элинин кичинекей бир бийлик орнунун айынан баарын чогултуп, ооруларды жугузуп албайлык, ошол эл чогулган нерселерден мүмкүн болушунча алысыраак бололук. Анан мисалы жакшылыктар бар, той топур бар дегендей, ошол тойлорду болсо мүмкүн болушунча жакшылыктын эстегечи жок дейт. Жакшылык болуп турса, буюрса мындай коронавирус өтүп кеткенден кийин деле аны жакшы кылып өткөрсөк болот. Ошол эл чогулган нерселерди мүмкүн болушунча кылбай турсак, буюрса бардыгы өтүп кетип, ден соолук жакшы болуп турса, тойлорду кыла турган күндөр келет. Биздин Россиянын Санкт-Петербург шаарында эмгектенген мекендешибиз карантин учурунда Кыргызстанга жардам жибергенден сырткары, ошол жакта карантинге байланыштуу жумушсуз калып калган жардамга муктаж кыргыз жарандарына да достору менен биргеликте тамак аш жагынан көмөк көрсөтүшкөн. Саламатсызбы, Тариел мырза? Алгач айтсаңыз, Россияда вирус менен күрөшүү кандай жүрдү? Вирус убагында карантин башка жактыкынан кем калышкан жок. Башка жакта кандай болсо бизде деле ошол карантин, ошол эле вирус, ошондой эле чектөөлөр. Коомдук жайлар полный эле ошол карантинге алынып, чоң-чоң жумуштар токтоп, көп адам да кыйналды ошол убакта. Иштер токтоп, ишсиз калып, башка жактан кем калышкан жок да. Россияга карантин кандай шартта киргизилди? Элдердин өздөрүн алып жүрүүсү жөнүндө айтып өтсөңүз. Россия мамлекетинин көргөн чарасы ошо болгону чектөөлөр болду, жумуштар токтоду, коомдук жайларга адамдарды чыгарган жок. Магазин, чоң-чоң торговый центрлар жабылды. Жакан магазиндер эле иштеп атты да ошол моментте. Маска, аралыкты сактамай, ошол эле. Ошондой оор кырдаалда Кыргызстанга жардам жиберип жаттыңыздар. Андан сырткары ошол жактагы кыргыздарга дагы көмөк көрсөтүңүздөр, Биздин башында ошол балдар болуп сүйлөшүп отуруп көтөргөн инициатива болуп, ошол биринчи биздин жумуш токтобой иштеп турганына байланыштуу, мисалы башка жактагы жумушу токтоп иштеп кыйналып аткан кыргыз бир туугандарына жардам берели деген максат болду. Биздин көпчүлүк жардамыбыз ошол элдин жардамы ушул жактагы эле эмгектенип жаткан кыргыздарга болду да. Көпчүлүгү азык-түлүк, тамак аш. Эми бизде шаарда Санкт-Петербург кыргыздар коому деген бирикме бар. Ошол коом ошол карантин маалында убактылуу штаб түзүшкөн. Ошол штаб аркылуу элдин жардамы элге ошол штаб аркылуу жетип атты да. Биз ал жакка барып ошо только список алып, жардамга муктаж болуп аткан үй бүлөлөрдүн списогун алып эле ошол адрестерине. Көпчүлүгү основной биздики продукт болду чын. Ошондой оор кырдаалда Кыргызстанга жардам жибергенден сырткары дагы
Ошол жактагы Питердеги кыргыздарга дагы көмөк көрсөттүңүздөр, көпчүлүк жардам ушул жакта эле болду. Кыргызстанга деле кетип атты, бирок көпчүлүгү ошо өздөрүнүн айылына чогултуп атышты, айылдаштар, мисалы район, область болуп өзүнчө чогултуп ошондой жардамдар кетип атты. Азыр Кудайга шүгүр, турук эле чектөөлөр алынган, карантин азыркы убакта жок. Болгону маска, аралык. Азыр эми аралык точно сакталып атабы, сакталбайбы андыга деле кепилдик бере албайм, бирок масканы уже ар бир жерде, например, магазинде без маска уже киргизбейт. Автобустарда, метродо, киши көп жүргөн коомдук жайларда ошол без маска уруксат бербейт. Чет өлкөдөгү Кыргызстандын жараны катары биздин кыргызстандыктарга кайрылуу жасап кетсеңиз. Кайрылуу азыркы кырдаалга байланыштуу эң биринчи эле Кыргызстанга калар тынччылык, биримдик, бекемдик. Эч ким оорубасын. Эрежелерди так сактасак эле оорудан оолак болуу ар бирибиздин колубуздан келет. Ден соолугуңуздун бекемдиги өмүрүңүздүн узактыгынын себепчиси бир гана, сизсиз. Аман болуңуздар.